Ар дайым мусулмандар жакшылыкты гана ыраа көрүшкөн башкаларга, жамандыкты эмес. Буга тарыхтын өзү күбө. Тарыхта карасак, мусулмандар эч качан бирөөгө барып катылган эмес. Качан өздөрү келип катылса, өлтүрөмүн деп бакырса, ата бабам мазарын асманга чаңын сапырса. Ананы көрсөтөт эле мусулмандар. Натыйжасы кандай болушуну. Согушта дагы мусулмандар эч качан аялдарды, балдарды өлтүргөн эмес. Кичинекей кыздарды, нариселерди өлтүргөн эмес. Жада калса, ошол жердеги согуш өрөөнүндөгү дарактарга дагы өрт коюп, үйлөргө от коюп, зыян берген эмес. Биздин динибиз адилеттүүлүктүн дини. Жада калса, согушса дагы ким зыян беремин десе, ошого гана жоопту берген динибиз. Бир падыша мусулмандарга ушу кантип зыян берсем экен? Мусулмандардын өнүккөнүн көрө албайт, өсүп кеткенин көрө албайт. Аларда гүлдөп, жайнап, жашнап, жашылданып, бактылуу жашаганын көрө албаган коюндагы котурдашы бар. Бул болуп өткөн окуя. Падыша мусулмандарга кантип зыян берет экенмин деп ойлонуп бир тыңчысын, агентин, разведчикин ошо мусулмандардын өлкөсүнө жиберет. Барып билип кел, көрүп кел, кандай кылып буларга кантип зыян берсек, не кылсак, эмне кыла алабыз, качан согуш ачабыз деп. Баягы тыңчысы келет дагы мусулмандардын өлкөсүндө жетер жетпестен мусулмандардын жаш балдары жааты ойноп жүргөнүн көрөт. Мусулмандардын жаш балдары жааты ойноп жүрөт. Баягы жаш балдардын алдына келет, караса жаа атып бир бала бир жерге тийгизе албастан ыйлап отурганын көрөт. Ага келет дагы: "Эй уулум, эй балам, неге ыйлайсың? Ыйлаганыңдын себеби эмнеде?" "Мен жаа атып, 10 атып, 10 жаа атып, 10 октун бирөөсү тийбей калды" дейт. Аткан огумдун 10-унан бирөөсү тийбей калды. "А бул жакшы го, 9 тийип, бирөөсү эле тийбей калыптыр. Эмне үчүн ыйлайсың? Ушуга дагы ыйлайбы экен адам" деген. "Жок, сиз түшүнбөдүңүз. Эгерде мен аткан 10 октун бирөөсү тийбей калса, демек бир душман өлбөй калды дегени. Ал душман мен сыяктуу бир мусулманды өлтүрөт дегени. Мен ошону ойлоп, ошонун натыйжасын ойлоп, кайгырып ыйлап жатамын" дейт. Мусулмандардын жаш баласынын духуна, рухуна, акылына таң калып, кайра тыңчы падышачылыкка кайра келет. "Урматтуу падышам, бир жаш баланы көрдүм. Мусулман мамлекетиге жете электе эле жаш балдардын ойноп жүргөнүн көрүп" деп маалыматты толук түрдө айтып берет. Баягы тыңчы болгон окуяны айтып бергенден кийин падыша карап туруп, мусулмандардын жаш балдары ушундай болсо, буларга согуш ачыштын кереги жок дейт. Арадан жылдар өтөт, бир канча жылдар өтүп, мусулмандар өзүнүн дининен алыстап, динден алыстоо, урматтуу мекендешим, өздүктөн алыстоо. Бизди дин эле кармап турат. Эгерде дин болбосо, урматтуу мекендешим, мыйзам жок жерлер бар. Закон жок жерлер бар. Эл жок, адам жок, ата-энең жок, бир туугандарың жок жерлер бар. Ал жерлерде сен кеңири күнөө кыла бересиң, айып ишти кыла бересиң. Качан динди толук түшүнүп, ар дайым Аллах мени көрүп турат деген ишеним бул жака кирген учурда, сен жамандыкта кайсыл жерде болбосун, закон барбы же жокпу, мыйзам барбы же жокпу, президент барбы же жокпу, кайсыл жерде болбосун, сен Кудайдан корккондугуң үчүн ал жаман иштерди кылбайсың. Падыша жиберди кайра. Арадан жылдар өтүп, мусулмандар өзүнүн дининен алыстап, ошол учурда баягы тыңчысын дагы жиберет. Тыңчы келет дагы падышачылыкка жетип, падышачылыктагы мусулмандардын падышачылыгындагы өзгөчө бир окуяларга, орчун окуяларга күбө болуп келип, сарайга жакын жетер жетпестен бир бойдок жигиттин ыйлап отурганын көрөт. "Өө жигит, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне болду? Неге кайгырасың?" десе, баягы жигит: "Мен паланча агага, паланча акеге, паланчы байгеге кызыңызды бериң деп жуучу болуп ата-энемди жибердим эле. Бирок ал бербей койду" дейт. "Ошону ойлоп ыйлап жатам. Эми кантем? Ал байдын кызы беле?" "Ооба, байдын кызы эле." "А, болду анда" деп, баягы тыңчы сүйүнгөн, кубанган абалда кайра падышачылыкка келип: "Падышам, кеңири согуш ача бериң" дейт. Буларды жер менен жексен кылыш өтө оңой. Буларда ички сезим, руханияты, жүрөктөн чындап коркпош деген түшүнүктөрдүн бардыгы жоголуптур. Азыр ушул нафс, калоо деген нерселер кирип калыптыр. Буларды жөн эле жок кылабыз. Ошентип мусулмандарды жер менен жексен кылып басып алат баягылар.
Урматтуу мекендешим, бүгүнкү дүйнөдөгү окуяларга жаңылыктардан, башка жерлерден угуп, баары бир сиз көзүңүз түшүп жатат. Биринчиден эмне кылышыбыз керек? Негизи урматтуу мекендешим, буга чейин дагы айтып келгенбиз. Мисалы үчүн мен пепси ичпейм, ичкен эмесмин. Кока-кола ичпейм дагы. Ден соолугума зыян биринчиден. Мен өзүмдү өлтүрөт. Мен эмне үчүн өзүмдү өлтүрө турган нерсени жешим керек, ичишим керек. Урматтуу мекендешим, эгерде бир мусулман товар чыгара турган болсо, ошон барып кезекке туруп керек болсо, ошого поддержка берип, ошону колдоп, ошонун товарын алышыбыз керек. Мусулман эместики ал туура эмес жерге кетиши мүмкүн. Себеби ал дин тууралуу түшүнүгү жок, Кудай деген нерсени билбейт, ал каалаган жерге сарптайт, каалаган ишин кылат. Кудай деген адамдын нерсесин алсаң, ал Кудай дегендиги үчүн ал өнүгө түсөт. Кудайдан корккон жакшы адамга тамак берген үйүңдө дейт. Эгерде бир ууруга, бир же зулум кыла турган зынакор адамга тамак берип койсоң, ал тамагынын күчү менен жеген тамакты тоюп алып, өгүздөй болуп алып, же уурулук кылат, ууруга берсең, же зынакорго берсең, зына кылат дегени. Урматтуу мекендешим, кимдин ошол мусулман эмеспи? Аны колдобош керек, жебеш керек. Мусулманды колдош керек. Ошол батыш тараптарда өзүнүн соц тармагыга чыгарып, келгиле клиенттерим, урматтууларым, мени колдогула десе, баягы тизилип, адамдар ошону колдош үчүн. Ар бир канчадан кофе алганда да канча кофе алып коет. Ошону колдош үчүн турат да. Неге? Түп көзөгү бир, дини бир. Бизчи мусулмандар, урматтуу мекендештерим. Мусулманды колдош керек. Мусулманга душман болбош керек. Эң керектүү нерсе, сиздин колуңуздан келе турган нерсе, урматтуу мекендешим, биринчи ошол товарларды алып башыңыз керек. Ал алып эмне кылып атат, эмне иштерди кылып атат. Ошолорго салым кошкондордун катарында болуп калбаңыз. Сиз берген акча менен ал не кылат? Ошондой экен, мусулман бир тууганым, эң негизги маселе алар чыгарып жаткан товарларды албашыбыз керек. Ал кандай товар болбосун. Ооба, Кудайыма шүгүр, бүгүн бизнесмендер дагы жетерлүү болуп калды. Өзүбүздө кыргыздарда дагы кыргыз ишкерлер чыгып атат. Кийим болбосун, кандай кийим болбосун, жей турган нерсе болсун, жей турган нерсесиге чейин бүт эгер табам деген адам жол табат, таппайм деген адам шылтоо табат да. Тапсаңыз бардыгын жакшысын, сапаттуусун, өзүңүзгө керектүүсүн табасыз. Жалкоолук кылбаш керек бул маселеде. Өзүңүзгө жакшысын тандап, кирип аткан магазиниңиз кимге караштуу? Инвесторлор орустарбы? Айтыштын кереги жок, атын атабай эле коеюн. Бишкектеги көптөгөн кафелер түрктөр менен орустардыкы. 90% магазиндер, чоң маркеттер, зданиялар башка өлкөдөн келген башкалардыкы. Урматтуу мекендешим, биз мусулманды колдошубуз керек. Мусулманга колдош керек. Кыргызды колдош керек. Колдон келе турган нерсени кылышыбыз керек. Дуа кылыш колуңуздан келбейби? Албетте келет. Дуалардын дагы өзгөчөлүгү тахажжудка туруп, атайын ошол мусулман бир туугандарыбыз үчүн жалынып жалбарып дуа кылыңыз. Урматтуу мекендешим, дуада сөз дуа кылышыбыз керек. Мусулмандын куралы дуа. Ооба, сиз куралатып башка неме кыла албайсыз, бирок ушул жерде туруп алып, колуңузду жайып алып, жараткан Аллахым, менин жүрөгүмө белгисиз болгон, бирок өзүңө белгилүү болгон кандай гана иштер болуп кетип атат. Эң күчтүү саясатчылар билбеген, эң күчтүү бандиттер билбеген, киммин менмин дегендердин бардыгы билбеген, эң күчтүү сырдуу хикматтуу нерселер бардыгын сен өзүң билесиң. Неге? Себеби сен ушул нерсени өзүң пландап койгонсуң. Бардык нерсени, жашыруу нерсенин бардыгын билүүчү зат өзүңсүн. Аллахым, буларга жардам бер. Мусулмандарга жардам бер. Дуа кылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Урматтуу мекендештерим. Ошол нерседе таанымал болгондор,
акырын качып унчукпастан отура бербестен баягы артисттер жыпыр баягы блогерлериң жыпыр кыла бербестен мусулмандар өлүп аткан учурда сен биякта жыпыр кылбастан соц тармагың бар, башкаң бар, сени кээ бир адамдар таанып калган, аларга туура маалыматтарды бөлүш.